башкаруу кеңешинин ошол Бизнес айым кербенинин максаты аймактардагы кичи жана орто бизнести өнүктүрүүнүн алкагында ийгиликке жетишкен айымдар менен тажрыйба алмашуу. Алар өз бизнестерин баштоодогу ыкмалары, тажрыйбалар менен бөлүшүп, кеңештерин беришти. Жаңы байланыштарды түзүү жана бири-бирибизди колдоо. Бүгүнкү биздин программабызда ар түрдүү темадагы биздин спикерлерибиз, кызыктуу оюндар жана белектерибиз бар. Жолугушуу оюн форматында өтүп, ар бир айым өз оюн айтып, бири-бири менен тажрыйба алмашууга аянтча түзүлдү. Жыянын биз үчүн, ишкерлер үчүн абдан чоң салымы бар. Анан кийин ошондуктан ушул жыянын болгон алган маалыматтар, жасаган жумуштар, ошол Кыргызстан боюнча, региондор боюнча ошол ишкерлердин деңгээлин көтөрө турган бир ассоциациясынын бири да. Негизи бизде Кыргызстанда 100 ассоциациялар бар. Бирок региондор менен иштеген бул бир гана азырынча жыйя ассоциациясы. Ишкер айымдар арасында же жаңыдан ишкерликти баштаган айымдардын арасында бизнести өнүктүрүүдө маалымат алмашуунун жетишсиздиги байкалган. Мындан улам ишкер айымдар арасында тажрыйба алмашуу максатында бизнес айым кербени уюштурулган. Кыйынчылыгы бул маалымат жоктугу. Анан кийин жанагы баягы ошол ишке тажрыйба жетишсиз, гранттарды кантип алса болот, бизнес планды кантип жазса болот, ошол боюнча маалымат менен бөлүшөбүз. Себеби ошол информация керек экен, тажрыйба, анан кийин андан тышкары болсо, ошону кантип колдонуш керек. Ошол менен ошол алган билимдерин туура колдонуп, ошол туура иштеп кеткенге аракет кылыш керек. Бизнес айым кербенине Талас облусунан 40тан ашуун ишкер айымдар катышты. Бул жака айым ишкерлер келип тажрыйба алмашып, биздин жети спикерден жакшы инсайттарды алып кетишет. Формат болсо TEDx форматында өтөт, нетворкинг болот жана шаңдуу оюндар менен коштолот. Биз үмүттөбүз, ушу Талас облусунун айым ишкерлери жакшы ийгиликтүү тажрыйба алмашып, өзүнүн ишмерлигине дагы салым кошушат. Бизнес айым кербени буга чейин өлкөнүн 6 облусунда өткөрүлгөн. Жыйынтыктоочу иш-чара Талас облусунда, андан соң Бишкек шаарында өткөрүлөт. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркин Айжумабекова, Талас шаары.